Өнөр өлкө өзүнүн өнүк болуш жолду издейт, үйрөнөт жана өз шартына ылайыкташтырып колдонот. Япония эле төгөнгөн сайын түтөгөн, кыйналган сайын күчөгөн мамлекет экенин тарыхта нече ирет далилдеген. Ошон үчүн Япония бүгүнкү күндө дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кирет. Экинчи дүйнөлүк согушта катуу кыйрап, бардыгын дээрлик нөлдөн баштаган Япония ушуна ыңгайсыз шарттарына карабай, аз гана убакыттын ичинде жардамга муктаж жарты өлкөдөн дүйнөнүн эң бай жана бакубат мамлекеттин бирине айлана алды. 2007-2009 жылдары Японияда окуу тагдырыма насип болуптур. Ал жака эң кыйын, эң акылдуу болгондугум үчүн барган жокмун. Ошончо мыктуу кыздар арасынан мен тандалып барганда бир сыр бар болчу. Бул дагы бир моюндагы аманат деп билдим. Ошон үчүн ушунча мүмкүнчүлүк пайдаланайын дедим да. Японияга 2 жыл бою денем эле барып келсе, бул бир чоң трагедия болмок да, өтө өкүнүчтүү болмок. Ошончо барганда мен элибизге, журтубузга пайдалуу бир идеяларды, ойлорду, пикирлерди алып келсек, ошол жактын өнүккөн себептерин түшүнүп, ушуну элибизге бир балким таберик кылып сунсак деген ниет менен жаза баштадык эле. Кудайга шүгүр бир китеп болуп чыкты. Япондор билесиз, экинчи дүйнөлүк согушта аябай катталып калганда катастрофа болгон. Анан ошондон кийин 20 жыл өткөндөн кийин, согуш бүткөндөн кийин, 19 жыл өткөндөн кийин Токио шаары дүйнөлүк олимпиаданы кабыл алып атат. Элестетип көрсөңүз, 20 жылда ушунча өнүгүү болгон да. Анан ошону дүйнөлүк эксперттер мындай Япон керемети деп атаганда, мынчалык өнүгүш мүмкүн эмес деп. Жыл сайын ушунча өнүгүү болгон, экономикасында, инфратүзүмүндө, социалдык тармакта, илим билиминде, иши кылып баардык тармактарда. Анан ошонун сыры эмнеде деген суроону коюп алып туруп, баягы табиятка мамилеси, адамдардын ортосундагы өз ара ымылалары, алакалары, мамлекетке карата сүйүүсү, жана башка бир баалуулуктары, маданияты, традициялары жөнүндө мындай иликтер жаздык да. Жакын тил менен, жөнөкөй тил менен ичинде жүрүп көргөн, байкаган адам катары да. Япония калкынын бакытты сыйлоо, жоопкерчилик, тилектештик, билимдик, өз ара сый-урмат жана колкабыш кылуу болбосо, өлкө бүгүнкү бийликке эч качан жетмек эмес. 2011 жылы 11 мартта 9 балга жеткен жер титирөөнүн айынан 15 миңге жакын адам каза болгон. Япония элинин 3 уктаса түшүнө кирбеген оор күндөргө туш болгон. Алар баштан кечирген зилзала жана цунами, ядролук жарылуу апаттарына кабылышкан. Ядролук жардыруу 10 миңдеген адам ошол кайгылуу ядролук жардыруунун курмандыгы болушту. Буюм жогулса табылар, үй куласа кайра курулар, бак куласа жаңыдан өстүрүлөр, бирок адам өмүрү кайра калыбына келбейт. Кырсык болгон жерден аман калган япондор үйлөрүн, дүйнө мүлктөрүн, жүрөк тынчтыгын жоготушту. Канчалаганы жакын адамдарынан ажырады, бирок эң маанилүү нерсеси адамдык нарк-насип, абийирин жана ар-намысын сактап калышты. Кырсык учурунда таап тоноочулук, мародёрлук, чачын жулуп бетин тытып ыйлагандарды, арыз муун айтып алгандарды эч ким көрө алган жок. Кээ бир адамдар сыяктуу бул бакытты пайдаланып, байып калайын деп кийим, продукту кымбаттатуунун ордуна тескерисинче көптөгөн дүкөн ээлери адамдын күнүмдүк турмушуна эң керектүү деген товарларды арзандатып, ал тургай акысыздап тарап жатышты. Япония трагедиясы бүткүл адамзат үчүн сабак болду. Мындай аламат кырсык япондордун биринчи жолу келип жаткан жок. Кобе шаарында 1935 жылдын январында кайгы касирети эбегейсиз зилзала болуп, 6434 адамдын өмүрү кыйылган. Жер силкинүүдөн келген чыгыштар 102 миллиарддан ашык долларды түзгөн. Астын үстүн болуп кыйрап калган. Ошол ири кала арадан 10 жыл өтүп, жашоо ыңгайлуулугу, коздугу, экономикалык көрсөткүчтөрү, инвесторлор жана турист үчүн кызыктуулугу боюнча Азиянын эң мыкты деген 5 шаардын катарына кирүүгө жетишкен. Улуу Хашин Аважи зилзаласы деп тарыхта калган. Ошол кырсыктын кесепеттери менен күрөшүүдө дарыгерлер жетишпей, япондор аябай кыйналышкан экен. Япон бийлиги ошондон тартып салмакты сактоо адистерине, санын да сапатын да өнүктүрүүгө көңүл бурушкан. Натыйжада
2011 жылы болгон кыстыкта дарыгерлер тыңкыс деген маселе болгон эмес. Тамакты жерге олтуруп ишишет. Япондор тамактын суу 24 саат иштей алышат. 3 күн уктабаса дагы жаңы ойлорду ойлоп, аны ишке ашыра алышат. Жумуш шипүсө да үйүнө кетпестен иштеп жүрө берет. Төшөктөрүн колго салышып укташат. Ошого байланыштуу болду таза кармайт. Япондор гүлдөн букет жасоого чебер келет. Спорттун кээ бир түрлөрү дүйнөгө белгилүү, мисалы дзюдо. Жаратылыш ресурстары болсо аз, ошого байланыштуу соодага абдан көз каранды. Япония сырткы өлкөлөргө машиналарды, аппаратура, кездеме жана ушундай сыяктуу башка оор өнөр жайларды чыгарат. Эгерде Япония жөнүндө толугураак билем десеңиздер, өзүңүздөр билгендей Нуржигит Кадырбековдун Япон келбети сыры деген бар. Алып окусаңыздар кеңири түшүнөрүңүз бар.